Саламатсыңарбы, балдар жана кыздар? Айлана чөйрө менен тааныштыруу жана кеп өстүрүү сабагын баштайбыз. Келгиле, өтүлгөн теманы кайталап алалы. Жаз мезгилинде жаратылышта кандай өзгөрүүлөр болот? Күн жылыйт, карлар, муздар эрийт. Келген куштар келип баштайт. Чээнде жаткан аю, кирпи, кашкулак чээнинен чыгат. Жаз айларын атайлы. Март, апрель, май. Жазында эң биринчи чыккан кайсы гүл, балдар? Туура, бай чечекей гүлү. Азыр, балдар, Сайнидин Ишенов агайыбыздын ырын окуп берем. Силер кунт коюп угуп отургула. Мекеним деген өз жерим, апакем мени төрөгөн. Мекеним деген өз элим, мени өстүрүп кам көргөн. Мекеним менин ыйык жер, бабалар бизге калтырган. Мекенди коргоо, урматтоо илгертен кыргыз салтынан. Канаке, балдар, бул ыр эмне жөнүндө болду? Ооба, мекен жөнүндө болду. Биздин мекенибиз Кыргызстан. Бүгүн Кыргызстанга саякатка чыгып, мекенибиз жөнүндө тереңирээк маалымат алабыз. Мынакей, балдар, силер көргөндөй, Кыргызстан тоолуу өлкө. Биз дүйнө жүзүнө кооз жерлерибиз, мөңгүлөрүбүз, мөңгү сууларыбыз, көлдөрүбүз менен сыймыктанабыз. Кыргызстан эгемендүү өлкө. Биздин туубуз бар. Желбирейт эркин бийикте, кыргыздын кызыл желеги, түндүгү нурга бөлөнгөн, орундап элдин тилеги. Силер көрүп тургандай, Кыргызстандын туусу, ал кызыл өңдө, ортосунда күндүн 40 нуру чачырап турат. Ошондой эле биздин ата-бабаларыбыздан калган боз үйдүн түндүгү тартылган. Ак шумкар ай асманда канат сермеп, ысык көл чалкып жатат ойду термеп, тоолордун чокусуна күн нур чачып, кыргызга ырыскыны күндө себет. Бул, балдар, Кыргызстандын герби. Гербте силер көрүп тургандай эле ак шумкардын, ошондой эле биздин Кыргызстандын бермети болгон көлдүн, ошондой эле күндүн сүрөтү тартылып турат. Кыргызстандын гимни бар. Кыргызстандын борбор шаары Бишкек шаары. Кыргызстанда 7 область бар. Алар: Чүй облусу, Ысык көл облусу, Жалал Абад облусу, Баткен облусу, Нарын облусу, Ош облусу, Талас облусу. Кыргыздын улуттук үйү бул боз үй. Азыр, балдар, келгиле бир аз эс алып, силер менен физминутка жасайлы. Кана эмесе, балдар, анда келгиле чогуу эс алып алалы. Ордубуздан турабыз. Колубузду көтөрүп, өзүбүз боз үй куралы. Дубалдары кереге, колубузду жаялы. Шам чыракты илели, текчелерди коелу. Жабалыда тарталы, мына боз үй тигилди. Улуттук кийимдерибиз бар. Алар: тебетей, калпак, элечек, үкү топу. Ошондой эле улуттук кыргыз чапаны жана улуттук көйнөктөрүбүз. Эми, балдар, кыргыздын улуттук тамак аштарын атайлы. Алар: беш бармак, борсок, каттама, дагы көптөгөн тамак аштарыбыз бар. Каада салттарыбыз бар. Алар: бешикке салуу, саламдашуу, тушоо кесүү. Ошондой эле, балдар, биздин улуттук ыр бийлерибиз бар. Азыр биз силер менен чогуу кара жорго
бийим бийлеп эс алалы. Мынакей балдар, биз бүгүн Кыргызстанга саякатка чыгып, өлкөбүз тууралуу кененирээк билдик. Кыргызстандын символикалары булар гимн, герб, туу. Кыргызстандын борбор шаары Бишкек шаары. Кыргызстан эгемендүү өлкө. Анда 7 область бар. Ошондой эле улуттук кийимдерибиз, каада салттарыбыз, тамак аштарыбыз тууралуу билдик. Жүрөгүмдү кубанткан мындай өлкө аты бар, баарыбызга кымбат бул сыймыктуу ат Кыргызстан. Кана баарыбыз мени менен чогуу ушул саптарын кайталайлы. Жүрөгүмдү кубанткан мындай өлкө аты бар, баарыбызга кымбат бул сыймыктуу ат Кыргызстан. Азыр балдар кыргыздын улуттук баш кийими болгон ак калпакты тартабыз. Анда эмесе балдар, ак кагаз алабыз. Ошондой эле карандаш керектелет. Жагын боеп коебуз балдар. Боегондо карандашыңарды жантайга кармап боебуз. Ак жерин калтырбай, тегиз боешубуз керек. Карандашты жеңил кармайбыз, өтө баспай боейбуз. Ошондой эле калпактардын кырларындагы басып бир нече ирет боеп коюшубуз керек. Ошондой эле төбөсүндө чачысы бар, балдар. Андагы мындай кылып тартып коебуз. Анан оюсун тартабыз. Калпактарга ар кандай ою тартылган. Мынакей балдар, биз силер менен ак калпактын сүрөтүн тарттык. Силердики дагы ушундай кооз, жакшы сүрөт болду болуш керек. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Кийинки сабакта жолугушканча сак саламатта болгула.